эшебиз. 16-жылы 2016-жылы 16 декабрда компаниянын жетекчилери биздин автобазадан 2 техниканы Кашка айылындагы уулуу заттар сакталып бекитилип жаткан жайга жиберишкен. Проба алыш үчүн ошол экскаватор уулуу заттар сакталуучу көлмөнүн ортосуна барып чөгүп кеткен. Ошол көлмөнүн ортосуна барып чөгүп кеткенден кийин ал жерге бизди жиберип, ошону чыгарганга компаниянын автобазасында иштеген техник айдаган шоферлорду жиберишкен. Ошон биз ал жерге бардык. Жетекчилик тараптан ал жердин аябай коркунучтуу экенин, ал жердин ден соолукка абдан зыян экенин билбей туруп, барып экскаваторду чыгарганга аракет кылып, ошо менен алек болуп калдык. Андан аркысын Батыр өзүң узата берем. Чөгүп кеткенден баштап. Ошо КамАЗ айдаган тиги Нурлан экөөбүздү мен экскаватор менен тралга жүктөп алып Кашкага алып барыштык. Бияктан бизди механиктер жөнөтүшкөн. 2 кытай силерди ошол жерден тосуп алат деп. Бизди айткандай эле барганда 2 кытай тосуп алды. Тосуп алып, ошол именно дамбанын ортосун көргөзүштү. Ушул жерге кирип, проба снимать этип алабыз деп. Кирип, пробаны алып, именно жанагы дамбаны вскрывать этип, пульпага чейин жетип, пульпаны алып келатканда экскаватор чөгүп кетти ошол дамбага. Анан ошону чыгарабыз деп, мына автобаза балдар 10 күндөн ашык алек болду. Ошол жерде бизде же эч кандай санитарный условия болгон жок. Тамакты да ошол жерден ичип аттык. Суу, кол жууганга суу болгон жок. Кийим да болгон жок. Кийин уксак, ошо дамбаны вскрывать этиш үчүн какой-то бир представитель келиш керек экен, жанагындай радиационный фондду текшерип туруш керек экен. Эч кандай андай эме болгон жок. Бизди жиберди, биз ал жерден ачтык да, кастык. Көрсө анын баары туура эмес иш. Анан мына балдар барышты, мынакей жууган балдар барды, крандар барышкан. Анан кички экскаватор барды, мына Эдил чыгара ошо казып чыгабыз деп. Сем ал жерден баягы чоң экскаваторду ошол жерден чыгаргыла деген чоңдор тараптан бизге эме болду. Приказ деп койсок болот го, ошондой болуп, анан биз ал жерден чоң экскаваторду ылдамыраак, тез аранын ичинде чыгарып бергиле деди. Бияктан Батыр байке айткандай, ал экскаваторду чыгарыш үчүн биз аякта кар жаап атканда да жүрдүк, жан жаап атканда да жүрдүк. Эч кандай мындай условия түзүлүп берген жок. Ошол жерден Ким защита, эч кандай защита жок болду. Ал жерден ошол жерден колубузду карга жууган күндөрүбүз да болду. Тамакты кезде тамакты ичкенге кашыбыз жок болуп калып, чындап келгенде курайлар менен да тамак жеп аттык. Ошол жерден бир Кытайдын немелери алтын кендин представительдер чоңдору келип, эмне болуп атасыңар, кандай болуп атасыңар, бул жер адамдын ден соолугуна зыян деп түшүндүрүп берген эч ким болгон жок. Ушул экскаваторду чыгардык, жеке чыгарып койгондон кийин эле мына мен өзүм ушу жумушка келип, жумушка иштей албай, скорый менен мени больницага жеткизишти. Ошо экскаватор чыгаргандан кийин мен өзүм водовоз айдаган водитель болом. Ошондо кытайлар айтты, сууну толтуруп, ошол хвостохранилищеге барып туруп, 2 экскаваторду жууп, тазалап, алар айдап чыкканга даярда депчи. Биз барсак, мына экскаватор мына ошо бир капталы бүт эме болуп калыптыр. Булай, жанагы концентрат тоңуп калыптыр анысы. Же жуулбайт анысы. Пульпа болуп калган. Пульпа болуп тур да, бүт дияна бирип туруп, анан кички экскаватор алдагы могу гусеницалар бүт баары пульпа болуп, ошол жерде биз жуудук. Же суу чачырайт. Химзащита жок, жана балдар айтып кетти, эчтеке жок. Ошентип ушинтип алек болуп жүрдүк. Же представительдер жок. Түшүндүргөнгөчү, мондой болосуңар, ооруйсуңар, абайлайсыңар, абайлагыла деп. Жок, андай да сөз болгон жок, андай да кеп да болгон жок. Эми азыр аягында мына азыр же направление беришпейт, же компенсация төлөбөйт. Мына больница жатып чыгышты балдар. Дальше кел, Нурик, айта бер, Нурик. Эми ошол жерге барганда ушул экскаватор барган.
трал менен жеткирилип барылган ошол жерде. А жерге бизге эч ким эч кандай эчтеке деген эмес деген себебим урановый хвостохранилище экенин биз деле билбечүбүз. Эч ким ушунчалык зыян экен. Айтылып аткан экскаватор бул чөгүп хвостохранилищенин ичине даана радиационный жанагы пульпа отход жатты да ошону эметип чыкты. Экскаватор законсервированный хвостохранилище экен, ошон үчүн радиация алдык деп жакшы эле алдык деп мен ойлойм да. Ошо облучение радиационный. Все, пока пауза да. Припоперли. 10 күндөн кийин экскаватор чыгарганда шаардан комиссия келди. Комиссия келип туруп, ошондо алар эмени радиационный фондту, мына экскаваторду текшеришти, тегерегин текшерди. Ошондо мына биз деле уктук. 1000 канча деп атты? 1200 көрсөтүп атты. Радиационный фонд 1200 көрсөтүп атты. 1200-1400 микрорентген. 1400 чейин чыкты. Ошондо ошолор айткан, ар бирөөбүздү текшериш керекпиз. Эмне себеп менен бияка келдиңер деп. Андан кийин мындай да болду. Экскаваторду чыгарып атканда Кашканын немелер келди. Айылда жашаган кишилер келип, эмне себеп менен биякты ачып атасыңар, эмне кылып атасыңар деп туруп, жумушту токтотуп коюшкан алар. Биз ошол күнү жумуш токтотуп, анан кийин экинчи күнү кайра келгенбиз. Жумушту токтоткон себеби мындай болуп калыптыр да. Ал жерди негизи бул Союз убагында иштетилген хвостохранилище экен, муну жаап ташташыптыр. Биздин өкмөт келип жаап коюптур. Ошону эч кандай комиссиясы жок, эч кандай түшүнүк бербей туруп эле бизди ошол жака алып барып кастырышканда, ошо касып экскаватор чыгарып атканда биз деген эч кандай эмеге эмне десек болот. Жанагы эч кандай эрежени сактабастан биз ошо экскаватордун түбүнө түшүп, колубуздун баарын лай кылып, троосун байлап, кол менен каскан жерин кол менен кастык. Кички экскаватор менен каскан жерин экскаватор менен казып, ошонун 10 күн ичинде экскаватор сыртка алып чыктык да. Ошо алып чыгаардын астында Орловка айыл өкмөтүнүн депутаттары келди, элдери келди. Анан бул жер ачылбаш керек болчу. Силер эмне себептен ачтыңар? Комиссияңар барбы? Комиссия келип түштү беле деп ошонун баарын айтышып, биздин жумушубузду токтотуп салышкан. Жумушту токтоткондон кийин биз бир күнчө жумуш иштеген жокпуз. Андан кийин эле кайра эле эч кандай эчтеке болбогон сыяктуу болушу эле бизди кайра эле жумушка иштетишти. Анан ошол экскаватор чыгаргандан кийин мына мен өзүм өзүбүздүн Алтын кенин ичиндеги базага келгенден кийин мен ал жерден ооруп, өзүмдү аябай жаман сезип, эс учумду жоготуп, кузуп, Кемин районунун больницасына алып барышты. Ал больницага алып барганда ал жерден мага дары жазып берип, 10 күнчө жумушка чыкпай лечение ал дешти. Бирок мен 10 күндө лечение алдым, бирок ал жерден эч кандай тыянак болгон жок. Ошо алып жүргөндөн биз Орловканын больницасына келип дайыр жолу көрүнсөм, Орловканын больницасында врачтар айтты, биз эчтеке кыла албайбыз, сен ооруң боюнча спец больницаларга бар деп ошол жактан мага направление беришти. Мен шаардагы жана чернобыльсктердин больницасына бардым. Ошол больницага барганда ал жердегилер биринчи очередь менин аябай ал акыбалым оор экенин көрүшүп дагы, көрсө ал жерге айлап жылдап очередке туруп жата турган больница экен. Мени эч кандай очередь жок эле, эч кандай эчтекеси жок эле, мени сразу эле больницага жаткызышты. Мен 10 күндүн ичине чейин мен эмне болуп атканым, кандай болуп атканымды өзүмдүн ден соолугума байланыштуу көп анча биле алган жокмун. Кички баладай кылып мени ары бери жетелеп больницалап жүрүштү да. Бирок ал 10 күн жаткандан кийин деле мен жакшы болуп кеткен жерим жок. Мен до сих пор жакшы элемин. Больницага барсам, больницадагы врачтар айтты, ошо сен иштеген жериңе бизге акты эн айдын деген справка берилиш керек деп айтышты. Мен 10 күн больницага жатып чыккандан кийин бияка келдик да, биз өзүбүздүн организациядан эн айдын деген справканы сурасам бербей коюшту. Ал справканы биздин ТБ түзүп бериш керек болчу экен. ТБга айтсак, ТБ башың, колуң
жылынып кетпегенден кийин биз сага эч кандай справка жазып бере албайбыз дешти. Ошондон ушул убакка чейин бизге ээн айдын деген справка бериле элек. Дале сурап атабыз, дале аракет кылып атабыз, бирок эч кандай тыянак жок. Ошол көйгөй вопрос, көйгөй суроолорубузду бизге чечип бере турган өкмөттүн тиешелүү органдары болсо, ушунун баарын угуп жардам беришиңерди суранабыз. Керек болсо биз ошол иштеген кийимибиз менен үйгө чейин барып аттык. Үйдөгү бала бактырларыбызга дагы эмелерине дагы биз ойлоп атабыз, азыр зыяны тийип калды го деп. Эми ушунун баарын тиешелүү органдар өзүңөр бизге жардам берип чечишкенге жардам бериңиздер.